Nazarınızda Desin TV YouTube kanalı. Sizler menen blogger Bakıt Sulaymан Batkenden alıp көрсөтөбүz. Тагыраагы Баткенге кире бериштеги белгилүү шахтерлордун шаары Кызылкыяда турамын. Мындан кийинки сапарым азыр Баткен шаарына уланат. Азыр болсо ушул Кызылкыя шаарына келгенимде келелегимде эле телефон чалынды. Мага жолуга кет, иштер бар, келгенде анан чоо жайын айтып берем деп Искендер деген bir bayke çaldı ele. Hazır uşul emne göy, emne mesele ekendikleri jönündө tanışabız. Biz hazır uşul Kızılkıya şaarındabız. Assalamu alaikum İskender ake. Uşul emne göy sizdin жүрөгүңүздөгөн meni çakırıp mına сүйлөшөлүk, elder bile turgan bir şunday kayırla turgan meseleler var dediniz. Abdan manilүү. Kanday mesele boldu ele? Özüңүzdү tanıştırıp anan uşul meselege ötsök. Жақсы болат, саламатсыздарбы? Мен Мурзакулов Жумабай Топчубаевич, бирок Искендерде жет. Мен өзүм бир тууганым менен чогуу Кызылкыя жүргүнчүлөрдү ташуучу акционердик коомунда биздин 9% акциябыз бар. Ошол акционер катары бизди анан мурдакыдан бери бийликтегилерден бери биз укугубузду тебелеп келет. Кайрылууга аргабыз жок болчу. Убагында адвокат жалдап, адвокат менен сүйлөшсөк, бұл акционердик коомунун жетекчиси Султанов Илмияновдун Кызылкыядагы шаардагы эң ишеничтүү адамы, СДПК партиясынын координатору кое турсаңыз болот деп өзүнө алып качканынан дагы калган эле. Мына азыр ойлоп ушу блогер келе жаткан экен, звонок кылып сүйлөшүп туруп ушул көйгөйүмдү ич болбосо интернетке берип коелайын дедим. Биз ушул 9% акциябызды жакшылыкча эле береме, ушул мүлк түрүндө эле бер деп кайрылганымда где-то бир мүмкүнчүлүк болсо көрсөтөмүн, 1,5-2 сотик жерди көрсөтсө алсаң ушул, албасаң жок деп. Убагында чогулушка барганда сүйлөттүрбөй, баалуу кагаздар менен иштеген бир кыздар бар экен, көрсө ал да Султановалардан экен. Ал дагы мен доверенность менен барып 1-2 тааныштарымдын акцияларын алып келип чогулушка катышмакчы болгондо ал да бербей бир 4-5 саат кыйнашты. Токетерин айта турган болсом азыр ошол акционердик коомдун эң жакшынакай жерлери, жолдун бойлору, базардын алдылары баары белгисиз сатылып кетти. Акционерлерге ушуларды предлагать этип алгыла, албасаңар анан сатайлы деген жетекчи болбоду. Аукционго да коюлбады. Ал эми муну иштеп келген адамдарды, байланышып келген адамдарды алып карай турган болсок, бул Зилалиев, ошол акцияны берген Зилалиев катышкан. Өзүнүн эң жакшынакай базардын алдыдагы автобазанын жерин Рустам Маманов саткан. Жең ичинде угушума караганда 5 миллиондорго саткан болсо 1 миллионго оформить эткен. Аны да көрсөтүшкө аракет кылабыз. Анан тышкары бул жактан Илмиянов менен байланышта болуп, эч бир бийликтин төбөлдөрүнүн үстүндө туруп бизге бир жакшылык кылган жок. Мына ушуну мен айтып коеюн деп чечтим. Мундан башка дагы көп мыйзам бузуулар бар. Мен убагында ушул запись менен керектүү органдарга кайрылам дагы ошол тергөө мезгилинде көп нерселерди айтып беришке аракет кылам. Мындай тактап алалык. Бул акционердик коом ошол мурдакы эмне болгон? Кызылкыя пассажир автобазасы болгон. Кызылкыя жүргүнчүлөр автобазасы Советтер Союзунун убагында автобаза болгон. Ошол автобазанын баягы приватизация менчиктештирүү доору келип башталганда сиздин агаңызга канча пайызы тийип калып атат ошондо? Мен ошол мезгилде менин бир тууган агам ошол жердин жетекчиси болчу. Алганда биринчи привилегированный акциялар менен кошулуп 9% алган. Кийин пакет акцияны дагы сатып алган болчу. Кандайдыр себептер менен бул Султановдун агасы, мурдагы Акаевдин кадры, Кубанычбек Жумалиевдин досу, ошол Талипбек Султанов деп өзүнүн айылдан 2 жолу депутаттыкка коюп өтпөй калган адам кандайдыр себептер менен бузуп акцияны кайрадан алар алган. Ага да макул болгонбуз. Менин ошол бир тууган агам, мен ушул акцияларды эле кештим, мен буларсыз эле тамагым өтөт деп азыр Россияга кетип ошол жакта жашап атат. Бирок сиз ушул нерсенин аягына чейин адилеттик чыгып
ошол акциялардын кайтарып алууну көздөп жатасыз. Ошол эмне тиешелүү экенин. Мага тиешелүү ошол акеме тиешелүү акциялардын болушунча мүлк түрүндө бөлүп алуу. Эгер бөлбөй турган болсо, закондун, мыйзамдын чегинде балким муниципалдык менчикке болсо да кайтаруу. Бул жерде кошумчалап айтып кете турган нерсе, ошол Султановтар менин агам ошол жерде начальник болуп жүргөндө бул шофер болуп келген болчу. Азыркы жетекчи. Кийин аны эми аяш укам деп жетелеп тартып начальник механик колонна, автоколонна болду. Кийин начальник автоколонна болду. Анаркы Султанов Талипбек Ош инвестинин жетекчиси. Ал акамдын эң жакын досу болчу. Ушундай приватизацияга келген мезгилде бут тосушуп, жок жердеги жалаларды жаап, өзүнүн айылдаштарына кол койдуруп, арыз жазып, кайрылып, акыры менин агам вынужден кетишке туура келди. Азыр мындайча айтканда, Искендер байке ушул айылдагы, ушу шаардагы мындай адамдардын билимсиздигинен пайдаланып, өзүнүн туугандарына акцияларды берип, анан каалаганын кылып аткан сыяктуу го анда. Ооба, ошондой. Мен убагында акционердик коомунун уставын бергин деп ОЗ2 жазуу түрүндө кайрылып, ошону артынан жүрүп 1 жылдын беделинде алганмын. Мен эсимде бар, акционерлердин чогулушу болор алдынан келип уставды сураганмын. Кийинки жылкы акционерлердин чогулушунан кийин алганмын да, 1 жылдан кийин алганмын. Ушундай бут тосуулар бар, тоготпостуктар бар. Эң өкүнүчтүүсү бир 15-тейге жакын участоктары, объекттери кандай сатылып кетти, анча-мынчасы ошол мезгилдеги приватташтырып аткан мезгилде Кызылкай шаарынын мэриге бир кандайдыр бир көмөкчү чарба бекер эле берилген деп айтылат. Эми аны тергөө аныктайт. Бирок эми убакыт келди деп эсептейм. Мен укугумду, бир туугандын укугун коргоого бүгүн аттандым. Ушул канча жыл болуп калды ушул акция ушинтип таланып, тонолуп кеткенине? Эми азыр ал жерлердин көпчүлүгү сатылып кетти да. Ал бир эле баягы акционердик коом турбаса керек, сатылып, базарларга айлангандыр, балким кандайдыр бир өндүрүш нерселерге жасалып кеткендир. Сатылды да же сатылбай эле турабы чогуу бойдон? Тилекке каршы мен айылда жашагандыктан канчасы сатылып кетти билбейм го, көп жерлери сатылып кеткен. Ошол жерди иштетип арендага алгандарга бир кичинекей жерин $20 000 берсең аласың, болбосо бошотуп кой деп ал жерлерди бошотконун да билемин. Бир жак бетинде бир тууган агасы иштетет, алда суп арендага берген деп угамын. Экинчи жак бетине ошо базар жагына ошол Рустам Маманов деген бир бизнесменге сатып берген кыйла болду. Негизги автобазанын территориясындагы жерлердин бардыгы берилген болсо, арендага берилип, аренда акчасын алып коюп эле отурат. Өзүдө эч кандай бир өндүрүш жок. Өзүнүн бир автобазда жүргүнчүлөрдү ташуучу автомекеме деп айтылган менен бир да единица автобусу жок. Ушул жерден мурда мен шаарда иштеп жүргөн мезгилде монополияга каршы саясат боюнча Кызылкай автобазасы менен чогуу 2 юридикалык жак иштечиле. Оссо транспортник, Оссо дагы бир аты эсимден чыгып турат. 2 Оссо дагы кошулуп паритеттик негизде монополиянын закондоруна ылайык иштеп жүргөн. Акыркы мезгилде ушул Султанов, ушу Илмияновдун доорунда, СДПКнын доорунда ошол Оссолорду дагы жойдуруп, ошол жердеги Оссодогу шоферлорду өзүгө кайтарып алган. Азыр аты жөнү толук ким ал ушул сатып алган кишинин, жанагы шопур болуп жүрдү деп атасыз? Султанов Жалалбек. Султанов Жалалбек. Азыр кыскасы ошол акционердик коом бүт акциясы менен Султанов Жалалбекте экен да. Анын 9% жана андан башка дагы акциялары сиздерде. Бул кезге чейин соттошуу же башка бирөөлөргө кайрылуу ушундай нерселер болду? Ошол Жалалбек байке менен сүйлөштүңүздөрбү? Мен сотко мен да агам да кайрылган эмес. Кайра тилекке каршы мен агамды жеп койду, ичип койду деп булар сотко кайрылган. Ошол сотко кайрылып туруп четтеткенден кийин анан акцияларды алып өздөрү ээлешип алды. Бул жерде эми льготниктерге деп маселе көтөрүп Минфинден акча бөлүнчү, ошол Бишкекке барган автобазанын өкүлү акчаны кем алып келген. Ошол мезгилде финансы министрлиги ошол жердеги аткаминерлер 30%ке акчаны бербейт эле.
алар материалдык түрдө аласыңар деп баллонго өткөрүп, баллондон дагы кем келип, ошондой болгон. Ошол мезгилде бул эми макул, ал эми кемчилик башка, бирок колунда азыр чыныгы акция баалуу кагаздар турат да, бирок силерге ошол бербеген. Канча аймагы канча эми ошол сиз айткан аймак акционердик коомдун жанагы территория bir 5 гектар 6 гектар чыгабы точно? Ходовой парк деп базарга жакын жерлери где-то bir 5-6 гектар чыкса керек. Өзүнүн автобазарындагы мен көрсөтөм, ал жерде эле где-то bir 3-4 гектар чыкса керек. Жалпысынан bir 7-8 гектар жерди сиздердин bir мындай сатып атканда же башка эме кылып атканда как акционер катары сиздерди чакырып, кеңешип, андай эчтеке болгон жок да өздөрү? Жок. Мен ошол 9% акцияга менин бир тууганыма меникини кошуп, өзүң билип, өзүңдүн начальник болуп жүргөн, сени өзү жетелеп тарбиялаган эле, акеңдин досу болуп жүрчү эле, ушуну өзүң чакырып эле бир жакшынакай жерден көрсөтүп, мына жерди алыңыз, аз болсо айтып, бир келишели, мировой соглашение деп айткан жок. Наоборот, мен келип айттым, ошол сени жетелеп адам кылды эле, акеңди депутат кылам, досту депутат кылам, убагында чурка деле. Sen жеп койду деген акчадан көбүрөөк акчаны сарптаган эле ошо 2 созывдагы депутатка койгонго эми ушуну көрсөтүп бер десем, ошол 9% акцияга где-то 1,5-2 соток жерди көрсөттү. Мен аны албайм дедим. Сиздин оюңуздагыдай нерсе эмес бул, албетте ошончо 7-8 гектар жердин ал канча акчаларга сатылды, четиндеги жанагы арендаларга берип жаткандыр, жанакы ал киши көрсөткөн нерсе sizge sizin aytkanыңызга талабыңызга туура келбеди. Азыр ошол жерлерди көрсөтүп бере аласызбы? Көрсөтүп бере алам. Макул, анда дагы бир нерсе айтып коеюн. Биздин акыркы мезгилдерде ошол 9% акциябызды ошол өздөрү ушул СДПКнын доорунда болсо керек эле. Кошумча баалуу кагаз чыгарышып, биздин ошол пакет акциябыздагы обесценивать этип, азыр канча процент болуп калды экенин билбейм. Билбейсиз. Siz hazır mına uşul al kezdegi çoğunlar getişti, başkalar getdi. Hem uşul hazırkı жаңы бийликтен bir adalettүүлүктү күтүп кайрылып жатасыз да? Ооба. Биринчи мен ушул интернетке берип туруп, анан кийин күч органдарга, сот органдары, укук коргоо органдарга кайрыламын. Ушул записти да кошуп алсам, анан кайрыла турган мезгил келди деп эсептеймин. Анда эмесе, урматтуу көрөрмандар, азыр биз ушул Искендер Байкенин ошол объектилерин көрүп өтөбүз. Биринчи микрорайондогу эски балдар бакчасы. Ушул балдар бакчасындагы убагында кандайдыр бир объектке алмаштырып алып, мына котельный болчу, ошол Жалал Султанов ушул жерде ээлеп алган. Убагында областтык соттон чечим да чыккан, кайтарылсын деп. Негедир билбеймин, бир жак четини элге жашаганга жылдомго берип берген. Бир жак четини менчикке сатылып кеткен, чайхана. Бир жак бет кичинекей жеринде садик кылып койду окшойт, менчик садик деп. Аны билбеймин. Өзү ошол шаардык кеңештин депутаты, убагында төрага болуп турган адамдын жашаган жери ушул жер. Мына ушул жерден бурулуштан баштап жолдун оң жагы, сол жагы ушул автобаза Кызылкая, Аба Кызылкая ПТПнын караштуу жерлер болгон. Бул жерде шаарды каттап, шаарга каттап турган ходовой парк деп коюп жүрүп турган автобустар үчүн аянтча болгон. Рейстен келгенден кийин жууп тазалап, кайра ишке чыгат. Мына ушул жерде биз бараткан жолдун оң жак капталын ушул стройка менен кошуп, буягы азыркы учурдагы авторынктын аянтчасын кошуп туруп, бардыгыны 1 миллион сомго болгону Рустам Мамановго сатылган. Силер менен кеңешүү эчтеке болгон эмес. Эч кандай бир привилегированный акциясы бар, башкасы бар, адамдарды, акционерлерди чакырып 1 миллионго сатылып атат деп акционерлерге мындай бир канчага сатылган эч ким билбейт. Эскертпей сатып берген. Мына ол жак азыр машина бул турган аянттар ар базар күнү, ар жекшемби күнү аябай чоң машина базар. Машина базар ушул жерде болот. Мына ушул жерлерде болгону 1 миллион сомго сатып берген. Өзү угушубузга караганда Рустам Маманов азыр жоопко тартылып камакта болсо керек. Ошол мезгилде
угушубузга караганда 5 миллионго сатып 1 миллионго оформить эткен деген ушул ишканада иштеген адамдардан уккан элек. Азыр эми мына бул биз кирип келген азыркы жолдо, азыр мен көрсөтөм. Мына бул жолдон баштап, оң жагы үстүнө чейин бардыгы бир тууган агасыга берип койгон. Ал аренда кылып иштетеби, суп аренда кылып иштетеби, же сатып Ушул жерлерде ошол акционердик коомдун жерлери, акционердик коомдун жерлери, аянтчасы. Мына ал жерде тетигинде турат чоң грузовой машиналар. Ал жерде мойкалар болгон, мына мойка. Андан нары дагы бир навеси бар, ал жерде бүтпөй калган эмес. Ал жерде дагы бирөө арендага берген кыш чыгарат. Кыскасы мен билбейм, айылда жүрүп. Ушул жерлерде бир тууган агасы иштетет. Суп аренда кылып иштетсе керек менимче. Андан кийин мен ушул бир тууганыма мага берилген акциялардын ордуна ошол 9% акцияга. Сен 9%-ын атырабында жерден бер деп кайрылганда, мына ушул жерди мага көрсөткөн. Канча берем биз? Мына ушул 2 сотик чыгып биз тартып, мына стойкадан тартып, мына ушул жерге чейинки аралыкта узундугу бир 30-40 метрдей чукурлар турат. Ошо чукур менен кошуп туруп алсаң ал, башка албасаң жок. Эгер ушуга көнбөсөң, сен бардык акцияңдын бардыгыны поштадан албасың деген. Поштадан кандай болот? Ошол поштадан акырында барып банкрот болуп неткенден кийин поштадан уведомление келет экен. Силердин ишканыңар банкрот болду. Майда чүйдө жерлер, мүлктөрү карызга тартылды. Кыскасы силерге эчтеке жок деген мааниде калганын керек болсо ушуга көнбөсөң поштадан аласың. Каалаган жериңе барып арыздансаң болот. Законда менмин, бийликте менмин деген. Эгерде ушул Султановтар мени бир тууганым дос эле, мына ал мени кадр кылып даярдады эле деп жөн эле адамдын ички көңдөйдөгү, ички сезимдеги баалуулуктарга салып туруп эле сүйлөшүп, адамгерчиликке салып сүйлөшүп туруп кел эми 9% акцияң бар экен. Ушундай болду эми. Болор ушу болду. Эми мына ал жерден сага биз мына жерлерди бөлүп берели деп атабыз. Же сен өзүң каерде бөлүп алгың келет. Ушу сүйлөшөй даган бөлүп ал. Ушул 9% жалаң жерден даган ошол зданиялары бар жерден 9% аласың, ушундай алдап туруп, ал деп туруп берсе болмок. Ушул күнгө чейин бирөөгө арзанган эмеспиз. Карасаң эчтеке калбагандай. Султанов байкеси ушул убагында Акаевдин кадры, Жумалиевдин досу болуп жүргөн. Анча-мынча бизге окшогон жөнөкөй адамдар алар менен сүйлөшө албайт. Аларды эч нерсе кыла албайт. Эми убакыт келди деп эсептеймин. Атамбаевдин колтугунда жүрүп, Илмияновдун колтугунда жүрүп билгендерин кылды эле. Мен ойлойм ошол мезгилдеги салык боюнча, башка эсептөө палаталары боюнча деле көп нарушениялар болсо керек деп ойлойм. Себеби бир эле нерсе жана айтып кетпедимби? Монополияга каршы закон иштеп турса дагы бул жерде өзүндө бир единица, бир транспорт, бир автобусу жок, бир бусиги жок, менчиктерди баарын коркутуп алып келип, өзү крышевать этип, бирден бир гана монополист ишкана болуп калды. Бул азыркы учурга дагы закондорду бузуу деп эсептеймин. Мурда менин бир тууган агам иштеп турган маалда 2 оссо бар эле жүргүчүлөрдү ташыган. Маршруттар бөлүнүп, транспорт саныга карап иштечи эле. Мына азыр Кызылкая автобазасынын негизги зданияларга келдик. Мына ушул жерден башталат. Оң жактагы? Оң жактагы. Булардын баары ич жакты карап турат эле. Эми булар сырт жактарын аштырып баарын арендага берген. Азыр ушулдагы сиздин агаңыз ушул жерге дагы акционер беле? Ушул эми бардыгы биригип бир ишкана болчу. Бардыгы биригип бир ишкана болгон. Мына ушул негизги корпус ушул окуу жайына берип арендага, башкаларга берип, ашканага берип,
bir gana arендаға берген. Өздері işletken емес. Тилекке қаршы мынау территория заправка тұрат, ушуну ең жолдун бою. Бул да сатылып кеткен. Уш жерде дагы заправкаларга сатып жүрген. Бул дагы ушул автобазага караштуу аян. Акча оформить эткен акчасы аз. Мынау жерде азыр бир дарбаза бар мынау жерде. Мынау дарбазадагы ичинде аябай чоң объект бар эле. Кышык кыштан курулган. Бул жерде дагы бөлөк отдельно турган үчүн бирөөгө саткан. Ошол автобазанын ичиндеги территория металлом турган жер ал да сатылган. Эми муну укук коргоо органдары келе турган болсо, мен басып жетелеп жүрүп көрсөтүүгө даярмын. Ошондой болду. Мен абагында акционерлердин чогулушуна катышып, мен ошол сын пикирлерди анча-мынчасын айтып баштаганымда, мага сөз беришкен эмес. Силердин ташыганыңарда закондуу ташылбай жатат. Бул жерде менчиктердин автобустарын бириктирип ташып атасыңар, бир күн менчиктер бир жака кетип кала турган болсо, акционердик коомдун абалы кандай абалда калат? Эмне үчүн ушул мезгилге чейин жаңы автобустарды жаңылабайсыңар? Ошол 10-15-20 кассетак жаңы автобус болгон болсо, калганы ошого жакшы биргет эле. Кетип калса ордун басып турган транспорт болот эле. Эми сен түшүнбөйсүң, сен пассажирскийге акылың жетпейт, иштеген мен билем деп калган акционерлерге сөз бербей, сүйлөтпөй койгондуктан акыркы мезгилдерде эч бир чогулушка катышпаймын. Менин телефондорум, менин адрестерим бар. Ушундай объект сатылат, ушунча сомго сатылып атат, урматтуу акционерлер, келгиле десе, биз бир канча акционерлер топтолуп туруп, ортодон акча чыгарып келе бир анча-мынча жерди сатып алсак болмок. Ошол эле Рустам Мамановго берген 2-3 гектардай жерди авторынок болуп турганда 1 миллионго саткан болсо, биз 10 акционер 100 миңден кылса алып койсок болмок. Тилекке каршы биз сатылып бүтүп, көндөн кийин 1-2-3 жылдан кийин гана билип атабыз. Бул жерде силерден башка акционерлерде деле наразылыктар бар экен да? Мен эми шаарда турбагандыктан билбеймин, акционерлер аябай көп акционерлер наразы. Аябай көп акционерлер. Мен ойлойм ушул берүүдөн кийин балким кошулуп калар мага. Мага кошулбаса дагы ушул закон бузуулары толук жетип ашат деп ойлоймун. Жоопко тартканга, керектүү чараларды көргөнгө толук жетет деп эсептейм азыркы законго карата. Макул Искендер ага, анда биз дагы ушул берүүнү чыгарабыз. Урматтуу көрөрмандар, бул окуя дагы кандай болуп бүтүп жаткандыгына кийин дагы сөзсүз кайрылып келебиз. Эми эмне демекчибиз Искендер аке? Ушул бүтүп кетсин эми жакшылык жагына. Мына заман өзгөрүп келатат, үмүттөр чоң, ишеничтер чоң болуп атат. Эми көрөбүз да кандай боло тургандыгын. Аракетиңизден тайбаңыз. Сизге Кудайым ушул күч кубат берсин. Урматтуу көрөрмандар, саламатта туруңуздар. Айтканыңар келсин.